Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде бүгүн абдан белгилүү конок келип атат. Джонс Хопкинс университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору, педагогика илимдеринин кандидаты Алмаз Бешеналиев мырза. Алмаз мырза, кош келиңиз биздин студияга. Абдан кубанычтабыз. Сиз келип өзүңүздүн оюңузду бөлүшүп берип атасыз. Мен ойлогом, сиздин биякта болгонуңуз менен колдонуп, эки темага талкуу жүргүзсөк. Биринчи темабыз бул тарых деп айтсак, Кыргызстандын, Борбор Азиянын тарыхы жөнүндө. Кийинки тема болсо, келечегибиз кандай деп. Анан бир китеп ала келдим эле. Бул Харари деген бир автор бар экен. Ал эки сонун китеп жазыптыр. Бир китеп ошо адамзаттын тарыхы деп, анан экинчи китеп аябай кызык ат экен. Адамзаттын келечегинин тарыхы деп. Анан мен ойлойм, ошо ушул теманын тегерегинде да талкууласак деп. Мен биринчи суроом, мен билем, азыр болсо дүйнөдө Борбор Азия жөнүндө абдан кызыктуу китеп чыккан. Бул болсо менде англис тил вариант экен, доктор Стар жазган экен. Lost Enlightenment деп, англисчеси, кыргызчасы жоготулган агартуу. Жоготулган агартуу. Анан мен билем, сиз ушу китепти кыргызчага которуп, публикация кылып, 2 жыл мурун жарыялагансыз. Мен бул китепти окусам, ошо Борбор Азия, дүйнөнүн, Азиянын меселе дүйнөнүн борбору болгон экен бир убакытта. Ошо бир-эки сөз айтып берсеңиз, бул китеп кандай экен деп. Бул китеп мен ошо Америка Кошмо Штаттарында Джонс Хопкинс университетинде илимий изилдөөгө конок профессор катары чакырылгам. Ошол учурда иштеп жүргөндө Фредерик Стар менен таанышып калдым. Фредерик Стар ал жерде Орто Азия жана Кавказ институтун негиздеп 15 жылда өтүп калган экен. Ал Джонс Хопкинс университетинин астында түзүлгөн институт. Анан ошону негиздеген, жетектеген киши экен. Анан бая таанышып, баарлашып, ал киши менен бир аз иштешип калгандан кийин көп уникалдуу нерселерди үйрөндүм. Биринчиден Фредерик Стар СССРдин ал убактагы жана Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы саясий мамилелерди иликтөө үчүн Wilson Center деген баягы мээ борбору бар, think tank, аналитика борбору. Ошонун астында Кеннан институт деп бир институтту негиздеген экен, негиздөөчүсү. Анан эң кызыктуу жагдайы, бул киши ошо Орто Азияны, Кавказды абдан жакшы өздөштүрүп, абдан жакшы талдаган экен да. Жакшы талдаган дегеним, өзү негизги кесиби боюнча мурда советолог болуп иштеген экен. Советтер Союзу жөнүндө Америка тараптан изилдөөчү катары. Анан СССР жоюлуп кеткенде өзүнүн көңүлүн көбүнчөрөөк бул Орто Азияга жана Кавказга бурган экен. Бул китептин эң негизги өзгөчөлүгү ошо Орто Азия дүйнөгө кандай салым кошкон, дүйнөдөгү эмнеге, илимге, маданиятка, экономикага, коммуникацияга, ушул жалпы дүйнөнүн бүгүнкү цивилизациясына кошкон салымы жөнүндө ошол китепте кеңири баяндалганда, бул салымды ишке ашырыш үчүн сөзсүз кимдер керек? Муну аткарган аткаруучулар керек болгон. Булар кимдер? Ошол учурдагы маданий ишкерлер, жазуучулар, акындар, философтор, ошол учурдагы илимпоздор, ошол учурдагы медиктер, ушунун баарысы ошо саясий ишмерлер, аскерий кол башчылардан ошо ислам дүйнөсүндө ошол учурда билесиздер, Орто Азия Фарси элдер менен Түркия элдеринин ортосунан чыккан бир интеграциянын негизинде пайда болгон регионда. Бул негизи Түркия элдери басымдуулук кылган менен биз сөзсүз түрдө бул жерде Фарси элементтерди унутпашыбыз керек. Орто Азия дегенде бул Түркия элдеринин гана борбору эмес, бул жерде тажик туугандар да болгондуктан баягы тажик-түрк мындайча айтканда элдеринин ортосунан чыккан бир интеграция болгондо. Карап көрсөңүз, ошол эки маданият жуурулушуп турган учурда Орто Азияга жаңы бир түшүнүк келип атат, жаңы бир маданият келип атат. Бул ислам маданияты. Ошо 800-жылдары ошо жуурулушуп жашап аткан элге ислам маданияты келип кошулганда, ушул жер гүлдөгөн бир борборго айланып атат. Анткени 3 түрдүү элементтин, чоң маданияттын кошулушунан бир кандайдыр бир интеграция пайда болуп, ошонун натыйжасында ошол борбордук Азияда көптөгөн интеллектуалдык жаңылыктар пайда болуп, маданий жаңылыктар, шарттар түзүлүп, анан ошо дүйнөдө жаңы бир прогресс башталган экен да. Ошондо Орто Азия 4,5 кылым, 5 кылымга жакын 800-жылдан 1250-жылдарга чейин дүйнө жүзүндө бүгүн Америка же Европа кандай мааниге ээ болсо, Орто Азия чөлкөмү дагы ошол учурда дүйнөдө ошондой мааниге ээ болгон. Ал дегенибиз Орто Азия илимде,
маданиятта, коммуникацияда, соодада көп тармакта дүйнөнүн бүгүнкү күндөгү Америкасы сыяктуу борбору болгон да. Бизге кичине мисалдарын айтып бере аласызбы? Мисалдарды айтып берейин. Мисалы, ошол учурда чыккан тыйындар, Орто Азиянын колдонгон ошо тыйындары, теңгелери Финляндияда, андан сырткары шведтерге чейин ошол жерден бүгүн калдыктарын таап атышат. Биздин тыйын ошол жакка чейин таркаган бир мисалы. Экинчи мисал, илим тармагын карап көрүңүз. Мына бүгүн баарына маалым Улукбектин астрономиясы, Ибн Синанын медицинасы, мына бүгүн Голливуд киносун тартты. Ибн Синадан Англия, Европа кантип медицинаны илхам алып, үйрөнүп алып кетишип анан Европага таркатышкандыктар жөнүндө. Анан карап көрүңүздөр, ошол учурда Орто Азияда гүлдөгөн маданияты бул музыкасы өскөн экен. Эң жөнөкөй мисал бул жерде ушул нерсе сүрөттөлөт. Мисалы, биринчи кагаз Кытайдан чыгып атат. Кытайда чыккан кагаз сары папирус сыяктуу калың болуп, жазганда үстүндө боек мындай жайылып кетип турган да. Анан аны Орто Азиялык кербендер, соодагерлер, биз айтканда азыркы бизнесмендер алып реэкспорт кылып турушкан. Муну алып Европага, дүйнөнүн башка жактарына Орто Азия аркылуу ошо кагаз, мисалы кагаз, калемпир, боек, ушу көп нерсе, фарфор, көп нерсе ушул жерден кайра сатылып турган да. Бүгүн эле эмес, биз 1000 жылдан мурун экспорт болгон, борбор болгонбуз да, соода коммуникация деп атканыбыз ушул. Анан карап көрсөңүз, ошол сатып атканда, анан карап көрүшөт, ыңгайсыз болуп атат деп кайра иштетишкен экен ал кагазды. Анан кагазга пахтаны кошуп, булатып иштетишкен. Ошондо бүгүн биз колдонуп аткан ак кагаз иштелип чыккан экен да Орто Азияда мисалы. Фарфор да алгаш чыкканда саргыч болуп чыккан дейт. Аны агартканда да ошо Орто Азиялык баягы кербендердин негизинде ошо агартылган деп эметилет. Белгиленет. Ошол сыяктуу эле мисалы бул Орто Азияга эң чоң таасир эткен эки маданият дагы болгон, бири Кытай, бирөө Индия тараптан болгон. Анан тарыхый байланыштарыбызды карап көрсөңүз, биз Индия менен абдан жуурулушкан маданият болгон экен. Биринчиден Бабур хан убагында алар Индияны басып алышы, жана ал жерге Орто Азиянын маданиятын барышы, ошол сыяктуу ал жактан бизге да көп нерсе келип турган. Мисалы математикалык түшүнүктөр. Ушул жерде ошо Бирунинин эсептери, дүйнөнүн географиялык эсептөөлөрү, Хорезминин эсептөөлөрү, көп нерселерди карап көрсөңүз, ошо Индиянын, арабтардын, Кытайдын, анан жергиликтүү потенциал кошулганда ошондой бир гүлдөгөн бир интеграция башталган экен да. Анан ошондо дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктын баарын Орто Азиядагы илимпоздор, интеллектуалдар алып турушкан. Ошончолук алган сайын канчалык ачык болсо, байыган да ошончолук. Анан 1450-лөргө келгенде эки ички жана сырткы фактордон улам ушул гүлдөгөн доор жыйынтыкталыптыр да. Ал себеп баягы сөзсүз өнүккөн нерсенин бир бүткөн жагы бар. Бүтүп атканын себеби биринчиден Чыңгыз хандын Орто Азияга ислам дүйнөсүнө болгон чоң жоортулдары, бул мамлекеттер билесиздер кулап, көптөгөн китепканалар өрттөлүп, шаарлар жок болуп, калалар талкаланган. Ошол учурда бир чоң жоготууга учураган экенбиз. Экинчиден биздин ошол 4,5 кылымдан кийинки ошол учурдагы интеллектуалдар элдин алдында турган баягы элита дейли, баягы тойдум деген түшүнүктө болуп ашканда, биз мисалы дүйнөдө грек дүйнөсүндө болуп аткан жаңылыктар, Римдеги жаңылыктар, Кытайдагы тиякта биякта жаңылыктарды албай калышкан да. Мисалы албай дегенде кандай? Жакшы бир чыгарма чыкса аны которбой калышкан. Пьесалар биякта ойнолгон эмес. Биз баары бизде бар, бизде жетиштүү, биз дүйнөнүн эң бай жерибиз, дүйнө бизден үйрөнөт деп баштаганда уже түшүп баштаганбыз. Демек, адам улам баягы изденип, улам жаңынан улам жаңы нерселерге ачык болсо, улам байып турат экен. Качан мен кыйынмын дей баштаган учурда баягы адам сыяктуу эле бир цивилизациядагы ошо дуушар болуп кулай баштаган убак болгон экен да. Ошол абдан жакшы кеңири талкууланган бул китепте. Анан ошону белгилеп аткан учурда мунун ичинде ошо Манас дагы кеңири айтылат. Ошол эле биздин Ташрабатка берилген жери бар. Жусуп Баласагын жөнүндө, Махмуд Кашкаринин эмгектери жөнүндө дагы ошо жоготулган агартын ичинде абдан жакшы. Аты да ошол болуп атат да. Бул агартууну, бул илимди Орто Азия жоготуп ийди деген түшүнүктө китептин аты келип чыгып атат. Ошо 13-кылымдан кийин биз кайта ошол агартууну таптыкпы же жоготкон боюнча таба албай атабызбы? Ошону менин оюмча жоготкон бойдон таппадык окшойт. Анткени карап көрсөңүздөр, андан кийин Орто Азияда жакшылыктуу бир мамлекет да курулбай атат.
эң акыркы жакын тарыхты алып көргүлө, ошол учурда Бухара эмирлиги, Хива хандыгы, Хокон хандыгы сыяктуу хандыктар курулуптур. Өз деңгээлде жакшы эмгектенгендер менен булар дүйнөлүк деңгээлде эч кандай сөз таасири болгон өлкөлөргө айланышкан эмес. Ошол учурда вассалдык абалда, Россиялык Түркистандын курамында ушундай негизде гана биз жашап келдик да. Биз ошол нерсени жоготуп ийгенден кийин мынакей ошол баягы мурдагы тарыхтагы ордубузду азыр таппай келатабыз да. Майда мамлекеттер болуп, региондо ошо тышкы дүйнөлүк күчтөрдүн жана регионалдык күчтөрдүн оюнуна айланган бир регионго айланып калдык тилекке каршы. Ошо оюндар жөнүндө айтып кетсек, мисалы 19-кылымдарда Великая игра деген болгон экен. Ошо Россия империясы, Англия империясы, Борбор Азияда ким биринчи келет деп. Демек, ошол убакта деле Борбор Азия бардыгына кызыктуу регион болгон турбайбы? Борбор Азиянын кызыктуу регион болушунун көп тармагы бар. Менин оюмча, бирок бул Great Game, чоң оюн, чоң саясат деп аттарын коюшат экен. Орустар буга чыгыш маселеси деп терминология менен карашат да. Англияда бул терминдин аты ошо чоң оюн деп аталат. Ошол оюнда баягы 19-кылымдын ортосунан кийин 20-кылымдын башында Орто Азия, Түркистан үчүн ошо Англия империясы менен Россия империясынын ортосунда атаандаштык жүргөн да. Ошонун негизинде дүйнө геополитикасында да жаңы бир термин келип чыккан да. Баягы экөө бири-бирине жылып-жылып отуруп, чек аралары бири-бирине такалып калбаш үчүн ортодо буферная зона деген дүйнөдө биринчи терминология ошо Орто Азиядан улам келип чыккан да. Ортодо эки империянын ортосуна буфердик зонаны түзүшкөн, баягы кагылышып кетпеш үчүн. Анткени бул бизге жакшы болду, жаман болду, же биз четке кагылып калдыкпы, же ортосуна отуруп алдык? Биз ортодо элемент гана болуп калдык. Колдонулган курал, инструмент болуп калдык да. Анан Англия болсо эң чоң корккон нерсеси жарым королдук статусунда башкарылган 300 жылга жакынкы гегемониясы болгон Индия, дүйнөнүн эң бай чөлкөмү. Бүгүнкү Индия катары эсептебеш керек. Ал учурдагы Индия, Шри-Ланка, Бангладеш, Пакистан, Индия кошулган, мындайча айтканда Инд жарым аралын жөнүндө сөз болуп атат да. Эң бай элдин көп болгон жери. Ошол жерде Англия өзүнүн баягы байлыгын, бийлигин тартырып жибериши мүмкүн. Орустар баягы кара жолдор аркылуу кирет деген бир коркунучу болгон. Бул жерде 5 багыт негизделет, бирок негизги 2 коридор катары Афганистан аркылуу же ошо Гималай аркылуу ошо чыгыш Түркистандан өтүп Тибеттен киришет деп болжолдошкон. Орус империясы болсо ошол учурда дүйнөлүк атаандаштыктан көп нерсени уттуруп ийип, европалык державалар гүлдөгөн учурунда, мисалы Франция, Германия, Англия өзүнүн топурактарын кеңейтип, баягы кулачын жайып, күчтүн болгон жерине жетип турган учурда Россия фронттордо утула баштаган. Анан өзү империя катары баягы эртең жоголуп кетүү же кичирейип кетүү же атаандаштарына утулуп калуу маселеси болгондуктан өзүнө колония негиздөө үчүн баягы бачым аракетке өткөн да, бачым кыймылга. Ошонун негизинде ошо 1850-30-жылдардагы экспедициялар уюштурулуп атат Түркистан крайына. Ошонун негизинде 1950-лөрдө аскерий чабуулдар башталып атат. Ошо анан 65-теги окуя, 75-теги окуя, 63-69 деп Россия империясы Түркистанга кирип, бул жердеги Хокон хандыгын кулатып, өзүнүн Түркистан генерал-губернаторлугун түзүп, анан бир региондо өзүнүн баягы колониялык өңүттөгү мамлекет түзүлүп атат да, край түзүлүп атат. Ошол убакта Борбор Азияда кандай мамлекеттер бар эле? Үчөө жана жогоруда айттык, Бухара амирлиги, Хива хандыгы жана Хокон хандыгы деп 3кө бөлүнгөнбүз негизинен. Анан бирок аларга да баш ийбеген эркин жашаган уруулар болгон, көбүнчө түркмөн уруулары, казактардын кээ бир уруулары ошол учурда баш ийген эмес. Анан ошол тартип Орто Азиянын мааниси биринчиден негизи бул Афганистанга да байланыштуу болгон. Анткени ошо Индияны алуу үчүн негизги эшик бул Гераттан өтөт. Герат Афганистандагы бир кала. Анан ошол жерде алдырып ийбеш үчүн баягы Афганистанды нейтралдуу мамлекет кылып жарыялоо, чыгыш Түркистанда нейтралдуу бир мамлекет түзүү аракеттери жөнүндө Англия катуу бул жерде иштеген да. Ошонун баарынын негизи ошо Индияга орустарды өткөрүү саясаты болгон. Орустардагы алгысы негизи келген, ошо Петр Бирдин убагында эле Индия жөнүндө, Хива жөнүндө амбициялары болгон, бирок аны ишке ашырууга чабалдык болгон, экономикалык күчтөрү да жеткен эмес.
бирок ошол учурда Орто Азияны алуудагы Афганистандан улам келип чыгып атат да. Бул жакынкы эле тарыхта бул окуя кайра бир кайталанган. Тарых улам кайталанып турган процесс да. Карап көрсөңүз, мисалы Индира Ганди менен Брежневдин келишими дагы ошо 75-терде, 60-лардагы ушул маселе жөнүндө болуп атат да. СССР жылуу деңиздерге ачылышыбыз керек, соодабызды жылуу океандарга чыгышыбыз керек деген саясат болгон. Анткени карап көрсөңүз, географиялык жактан СССР болгону Түндүк Муз океанына жогоруга чыга алганбыз. Тегеретебиздин ылдый жактын баарына тең бизди каптаган баягы Heartland, Rimland, Island деген теория бар эмес, Маккиндердин теориясы боюнча. Ошо биз Heartlandда турган менен тегерегибиздеги деңизге жээги болгон Римланд мамлекеттери кысып келишкен да. Мындайча айтканда СССРдин жылуу деңиздерге чыгуусуна бөгөт коюшкан. Ошол учурда өнүгөм десең, сен ошо жылуу деңиздерге чыгыш керек болгон. Соода өнүкпөйт, баягы суу менен мамиле жок. Билесиздер, кара жол менен же аба жол менен абдан кымбат ташуу деген. Дүйнөгө кошулам десеңиз, баягы океандарга чыгуу керек болгонда. Анан Индира Ганди макулдук берип, СССРге порт бермек болот, билесиздер. Ошонун негизинде өтө турган дагы эле бир коридор бар. Кытай аркылуу өтүү кыйын. Демек бир жол калган Афганистан аркылуу өтүш керек болгон. Анан Афганистанга 79-дагы жанагы СССРдин армиясынын кириште ушундан келип чыгып атат да. Киргенде анан Америка жана Америкага жакын союздаш өлкөлөрү СССРди жылуу деңиздерге чүрүй бериш үчүн кысымга алып, жана Талибан башка уюмдарды колдоп, СССРди 10 жылга жакын бууп турду да өткөрбөй. Анан өтө албай бул проект дагы ишке ашпай калды. Бул Киссинджердин проектиси Анаконда сыйыртмагы деген доктринасы бар. СССРди кантип жок кылыш керек дегенди Генри Киссинджер муну кадимкидей расмий документ катары даярдаган. Жана ушул документтин негизинде Вашингтон саясат жүргүзгөн дүйнөдө. СССРди кантип талкалаш керек, кантип жок кылыш керек. Ошонун негизинде Анаконда сыйыртмагы мынакей көрүп атасыз, ошо чөйрөдөгү натыйжасын берип турду. Чөйрөдөгү Римланд мамлекеттер СССРди курчап, жылуу деңиздерге чыгарбай, мындай кысып турганда, Анаконда жылаан сыяктуу кысып турушкан. Ошол учурда СССР тияка бияка чыга албай, анан көрүп атасыздар, баягы экономикалык кыйынчылыктарга дуушар болуп, ошол жок болуу коркунучу ошондон келип чыккан да. Андан кийин ошо 91-жылы СССР кулап, 15 мамлекет пайда болуп атат. Азыркы тарых, эң жаңы тарых жөнүндө сүйлөшүп кетсек, сиз азыр мен билем, изилдөө жүргүзүп атыпсыз. Ошо Кыргызстандын 30 жылдык эгемендүүлүгү тарыхы деп. Кайсы убакытка ошо китепти сиз чыгарайын деп атасыз, анан кандай тезистери болот деп. Бөлүшүп бере аласызбы деп. Тезистерин азырынча айтпай турайын, баягы эми ошо 30 жылдык окуялар кандай, хронологиялар ошол жөнүндө берилет, бирок мунун башка бир идеологиялык, бир башкача бир өңүтү болот. Буюрса убагы келгенде муну мен айтайын. Алмаз мырза, чоң рахмат. Биз тарых жөнүндө абдан кызыктуу талкуу жүргүзүп кеттик. Мен ойлойм, ушу Борбор Азиянын, Кыргызстандын тарыхы кандай экен биз көп билбейбиз. Чынын айтып кетсек, мен университетте окуганда бир кичинекей китеп болгончу, Кыргыздын тарыхы деген. Бирок мен ишенем, ушинтип ушул талкуулар аркылуу өзүбүздүн тарыхыбыз жөнүндө көбүрөөк билебиз деп. Анан сиз макулдук бердиңиз, кийин дагы бир передачага сүйлөшүп, эми биздин келечегибиз кандай талкуу жүргүзсөк деп. Ошон үчүн сизди күтөбүз. Чоң рахмат. Урматтуу телезүүчүлөр, чоң рахмат силерге. Эмки передачада биз Кыргызстандын келечеги кандай деп талкуулап көрөйүн деп атабыз.